Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев бүгүн Ташкент шаарындагы Яшнабад инновациялык технопаркына бирге барышты. Бул технопарк жогорку технологиялуу атаандаштыкка жөндөмдүү, экспортко ылайыкташкан жана импортто алмаштыруучу өндүрүштү түзүү милдеттерин иш жүзүнө ашырууга багытталган өнөр жай ишканалар тобун камтыйт. Технопарктын ишмердүүлүгүнүн негизги максаты инновациялык ишкердикти өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү. Бул багытта натыйжалуу мамлекеттик жеке өнөктөштүк менен иш алып барууга көмөктөшүү болуп саналат. Мамлекет башчылары технопарктын көргөзмө залына барышып, электромобилде өндүрүш цехтин, Өзбекстанда өндүрүлгөн продукцияларды көрүп чыгышты. Основная задача выйти на третий рынок. Совместно? Да, совместно. Ну я вчера сказал, я сказал Садар Нургажаевич, что тоже не один, 50 таких предприятий может создать Киргизстан. Вот наподобие, это предприниматель Киргизстана. Вот один из, да. Уважаемый. На Воинской области есть город. Вы же видите, мы сейчас делаем специально для кыргызстанского рынка. Выйдем в Кыргызстан фэшн, тоже есть чему получится. Фэшн хорошо, поэтому сейчас кофейня вместе Азери Фэшн у вас есть в Бишкеке. Вчера переговорили с ними. Новое для нас направление, которое наш уважаемый президент начал, это вчера. Платина. Это второй тип платина. Платина это как икра. Свежий 100% сами. Ару 100% сами делают. Сами старшие. Кроме этого сами. Сейчас мы купим. Закрыли мобильные телефоны, сами производим 100% локализации. Почему? Hoşuma kılıyor. И на сегодняшний Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев технопарктагы ишканалардын жетекчилери менен баарлашып, алар мамлекет башчыларына гидроэнергетика, геологиялык чалгындоо, машина куруу жана башкалар жаатындагы инновациялык иштелмелер жана айыл чарба, текстиль өндүрүү тууралуу айтып беришти. Ошону менен бирге технопарктагы ар кыл багыттагы инновациялык иштеп чыгууларды эске алуу менен тажрыйба алмашуу жана кызматташуу мүмкүнчүлүктөрү талкууланды. Өзбекстанда өндүрүлгөн транспорт каражаттары менен тааныштырууда кыргыз тарапка 20 тез жардам унаасы белек катары берилди. Реанимационной помощи в больном критическом состоянии, здесь есть все условия, необходимое оборудование. Оно рассчитано на сопровождение 2 медицинских работников и врача и фельдшера. Здесь кислородный баллон где-то на час хватает. Все комплекты шины есть, искусственная вентиляция, есть возможность отсос. И у нас повышенная проходимость этой машины, можно в горную местность. Удобство для оказания... Это же европейский класс. Вот азиатская, это европейская. Для города. Мне министр объяснил буквально, что это... Она комфортабельная, высокоскоростная. Rahmat kelajakda agar ekspluatatsiya qilishga, remont qilishga bo'lsa, bizda hamma servis условияmiz bor. Hammasi медицинское оборудование, машины тоже. Это все, что мы за последние годы в Узбекистане создали вот такую мощную промышленную сеть, которая нас bizda hozirgi nima deydi, talablarimizga qoniqtiryapti. Shuning uchun biz qardosh qirg'iz xalqimizga ham buni iloji boricha qandaydir imkon yaratish bo'yicha shuni sizga qachon sabringmachi, qachon olib beriladi? Ruxsat bersangiz, ertaga Andijonga nimaga chegaraga treylerda olib beramiz hammasini olib. Ertaga olib berishadi. Ministr o'zi qabul qiladi. Bizlar unda topshiramiz. Chest vizita Садар Нургажаевич O'zbekistonga. Rahmat Shavkat Miromonovich, rahmat sizga, o'zbek eliga bir tug'andiq mamlakatni dalilda o'tiramiz. Bunday ko'ngil emasmen, rahmat turib sizga. Taqdirda sürpriz qildingiz. Yo'q, endi bu sürpriz juda boshqa. Hozir mamlalarimiz to'liq qolish kerak. Inshaalloh. Biz
Bizden iki mamlaketin ortasında hiç qanday problema bo'lishi mumkin emas. To'g'ri. Xudo xolasa. Mana shunday. Yana bir marta O'zbekistonga xush kelibsiz. Yana bir marta mana shu hamma kelishgan mana shu kechagi shartnomalarimiz, kelishuvlarimiz ikkita mana shu xalqimizni manfaati uchun, xalqimizni tinchligi, osoyishtaligi uchun xizmat qiladi deb ishonaman. Yana bir marta xush kelibsiz. Sağ olun. Президент Садыр Жапаров Яшнабад технопаркынын ишинин маанисине токтолуп, анын мындан ары кеңейип өнүгө беришин каалады. Ошондой эле Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери Куксарой резиденциясындагы ардактуу меймандар аллеясына бак отургузушту. Бул туурасында Өзбекстан президентинин басма сөз кызматы билдирди. Азем кыргыз-өзбек мамилелеринин жана эки өлкөнүн элдеринин бекем достугуна жаңы доордун башаты символу болуп калды. Аллеяда башка өнөктөш өлкөлөрдүн лидерлери тарабынан отургузулган бактар дагы өсөт. Ошентип Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун 11-12 марттагы Өзбекстан Республикасына болгон мамлекеттик сапары жыйынтыкталды. Мамлекеттик сапар Ташкент шаарындагы Эгемендик аянтындагы көз карандысыздык жана гуманизм монументине гүл коюу менен башталган. Андан соң Куксарой резиденциясында президент Садыр Жапаров менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин расмий жолугушуу аземи болуп, кийин мамлекет башчылары чакан жана кеңейтилген форматтарда эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен эки өлкөнүн президенттери биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Анда ачык айкын достук жана конструктивдүү маанайда өткөн сүйлөшүүлөрдүн үзүрүлүү болгондугу белгиленди. Ошондой эле кызматташууну тереңдетүүгө багытталган 20дан ашык документке, анын ичинде Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Өзбекстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фонду жөнүндө макулдашууга кол коюлду. Мамлекеттик сапардын экинчи күнү Өзбекстан парламентинин кош палатасынын башчылары Олий Мажилистин сенат төрайымы Танзила Нарбаева жана мыйзам чыгаруу палатасынын спикери Нурдижон Исмаилов менен жолугушуулардан башталды. Ошону менен катар мамлекет башчы Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен жолугушту. Анда Абдулла Арипов жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында жетишилген баардык келишимдерди турмушка ашырууга даярдыгын билдирди. Мындан сырткары Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев Куксарой резиденциясындагы ардактуу меймандар аллеясына бак отургузушуп, Ташкенттеги Яшнабад инновациялык технопаркына бирге барышты. Мамлекеттик сапарын жыйынтыктаган президент Садыр Жапаров бүгүн 12 мартта Бишкек шаарына кайтып келет.